Саламатсыздарбы? Менин атым Перизат Мамырова. Талаш шаарынан болом. Азыркы учурда Талаш шаарынын мэриясынын пресс-службасынын башкы редактору болуп иштейбиз. Буга чейин жеке компанияларда көп жылдан бери медиа тармагында иш алып барып келем. Next TV телеканалында, Салтанат ТВ. Анан азыр болсо 4-күнчү канал Талас деп онлайн платформа түзгөнбүз. Ал жакта коомдо болуп аткан маселелер боюнча кыска кызыктуу маалыматтар чыгып турат. По совместительству азырдагы болочок коомдук фонду бар. Ал жакта эко акцияларды уюштурабыз. Мисалы үчүн карылар менен, социалдык объектилер менен иш алып барабыз да. Анан негизги максат бул тренингке келгеним бизде азыр коомдо эл менен ортосунда кичине түшүнүү башкача болуп атат да. Мен ойлойм, может бир платформа түзүш керекпи, мектептер арасында билим берүү базасына киргизиш керекпи. Коомдо өзүн кантип алып жүрүш керек. Мисалы үчүн сиздер көрүп атасыздар да, айрым жеке адамдар, же болбосо бир белгилүү адамдар өзүнүн бир нерсесин чыгарса, астына коом кечирип койсун, конечно, бирок айылда багы өзүнүн эмесинен, айланасынан чыгып калган адам глобалдуу, мисалы үчүн кала башчысына, өкмөт башчыларына сөздөрдү жазат да, өдөнө сөздөрдүчү. Бул маданиятсыздыкка алып барып атат да. Буну деген тарбиялаш керек. Массовый театральный бир нерселерди уюштуруш керекпи? Ошол бул маселе да, ошону кантип чыкса болот? Башка аймактарда ошондой көйгөй барбы? Алар ал көйгөй менен кантип иш алып барат деп мен кыйын айымдардын катарына келип, алардын ой пикирин укканы келдим.